Бүгүн сиздерге кайын журт менен жашаганын жакшы жактарын айтып кетейин. Азыркы көпчүлүк кыздар канчанчы бала экен, бөлүнөп экен, өзүнчө жашайт экен деп биринчи эле таанышпай атып ошол жагына кызыгышат экен. Баары эмес, бирок көпчүлүгү. Кайын журт менен жашаганын жакшы жагы балдарыңыз сенден дагы жакшы көргөн адамдардын айланасында чоңоет. Эгер иштериң менен сыртка чыгып калсаң, той топур, жакшылыкка барып калсаң, эс алганың барсаң, балдарыңа караганды, үйдү караганы адам бол. Өркүнгө кетсең дагы күйөөмүн кийим кечеси, тамак ашым эмне болот деген ойдагы бол. Анткени ал үйдө сенден дагы жакшы караган адамдар бол. Күйөөң менен уруша кетсең дагы чыгып арыздана турган, болуша турган адамдарың бол. Балдарың кийим кечесине деле сенден дагы бөлөк адамдар ийленип кийимдерди алып келип турат. Айта берсең жакшы жактары көп. Жаман жагын силер жаза кеткиле.